Бул менин бардык китептерим толук түстүү болуп чыккан. Кыргыздын алгачкы спорт баяндамачыларынын бири Кабыл Макешев 16 китептин автору. Ал буга чейин журналисттерге берген интервьюсунда 60 жылдык мааракесин утурлай жаңы эмгектерин жаратаарын айткан. 50 жылдыгыңызды өткөрбөйм деп, той кылбайм деп китеп чыгарганыңыз дагы. Ооба, ошон быйыл Кудай буйруса жакынкы аралыктарда ошо 60ка чыга 60 жылдыкты деле мындай өткөрбөйм деп чыктыңыз. Өткөрбөй эле бир илимий практикалык конференция кылсам деген оюм бар да. Ошо спорт журналистикасы жөнүндө кыргыз спорту тууралуу илимий практикалык конференция менен эле мындай азыркы талапка ылайык дүңгүрөт той топур кылбай эле мындай жөнөкөй эле конференция кылып койсок деп ойлогон максатым бар да. Учурда жазуучунун Кыргыз Республикасы Олимпиадалык оюндарда аттуу жаңы китеби жарык көрдү. Андан 1960-жылы Рим шаарында Кыргызстанга олимпиадалык жол ачкан алгачкы олимпиадачы маркум Сайботал Мурсалимовдон баштап бүгүнкү күнгө чейинки кыргыз спортунун жылдыздарынын ийгиликтери, алардын спортко арналган тагдыры, жайкы жана кышкы олимпиадаларда кыргыз туусун көтөрүп баргандар Рим, Барселона, Токио, Сеул, Атланта олимпиадалык оюндарга катышып байгелүү орундарды багындырган спортчулар жөнүндө кеңири таанышууга болот. Белгилүү машыктыруучу Нурбек Изабеков Кыргыз спортунун энциклопедиясын жаратууда Кабыл Макешевдин эмгеги зор экенин айтып өттү. Дүйнөлүк деңгээлде ошол Казакстан, коңшулаш Россия мамлекеттерине чейин ушул өзүнүн китептерин жазып, олимпиаданын ошол спорттун энциклопедиясын көп жылдардан бери жазып, улам олимпиада оюндары бүткөндөн жаңыртып келе жатат. Бул спорттун өнүгүшүнө зор салымын кошот десек жаңылышпайбыз. Себеп дегенде ошол акыркы Токиодогу олимпиаданын дагы ошол 2 айдын аралыгында кыска мөөнөттүн ичинде кайтадан ошол китепти дагы кошумчалап спорттун энциклопедиясын кайтадан жаңыртып. Бул китеп мамлекеттин тарыхында алгачкы жолу жазылып жаткандыктан спорт адистерине, устаттар менен шакирттерге, спорт ишкозоруна жана сүйүүчүлөрүнүн кеңири чөйрөсүнө арналган. Автордун классташы Кыргыз Республикасынын эл артисти Курмангазы Азыкбаев ар бир спортчунун эмгегин калктын калың катмарына жеткирүүдө баяндамачынын ролу чоң экенин белгиледи. Барган жердин баары чагылдырып өзүнчө эле архив. Бул толтур архивде ичинде унутуп калган бирнемелер сурасак, биз билбеген спортсменден баштап анын өмүр баянын, тагдыры кандай болду, эмне болду, ошонун баардык менен калыс боюнча жүрөт. Иши менен эмгеги сиңди. Ошон үчүн бекеринен эмес, жакында эмгек сиңирген спортчу болду да, туурабы? Бул спорттагы маданиятка кошулат. Баарыбызда маданият болуш керек. Кыргыздын түпкү өзөгүн, тамырын дан келаткан билимди алып, биз жайылтууга биздеги артыбыздан келаткан шакирттер бизден өтүп кетиш керек да. Мунун максаты дагы, Кабылдын максаты да ушундай. Биздин жаш улан кыздар ушинтип желбиретип туубузду бийик көтөрүп турса, бул кандай жакшы нерсе. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер баяндамачы Кабыл Макешевдин 60 жылдык мааракесине арналып китеп сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Мында баяндамачынын китептери, эмгектери, ал жөнүндө жазылган макалалар, газета, журналдык материалдар коюлган. Саамалык кыргыз спортунун барометри аттуу эл аралык илимий практикалык конференция менен коштолду. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын расмий өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, билим жана илим кызматкерлери катышты. Эске салсак, Кабыл Макешев 11 ирет олимпиада оюндарына катышып, ири спорттук окуяны өлкөнүн маалымат каражаттарында чагылдырган. Ал 1961 жылы 11 октябрда Нарын районунун Эчки башы айылында төрөлгөн.